Атайын кызматтын материалдык жана техникалык базасын жакшыртуу багытындагы өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан жумуштар активдүү уланууда. Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын Ош шаардык жана Ош облустук башкы башкармалыгынын Алай райондук бөлүмчөсүнө курулган жаңы имараттын ачылыш аземине катышты. Аземде бир катар маанилүү жагдайларга токтолуп өттү. Bunun bardыгы şu mamleket üçün жасалып атат. Mamleketin şuna мүмкүнчүлүк пайда болду. Эмне үчүн пайда болду мүмкүнчүлүк? Себеби mamleketin саясаты өзгөрдү. Mamleketin бүгүнкү күндөгү элге болгон камкордугу өзгөрдү. Mamleketin бүгүнкү күндө ошол элдин, журттун тапкан акчасын, бюджетин талап тонобогонго биз үйрөнө баштадык. Коррупция менен күрөшүү багытында өтө көптөгөн чоң жумуштар жүрүп атат. Эмне үчүн ушуга чейин ушулар болгон эмес. Кудайга шүгүр, мамлекетибизди башкарып өткөн 5-6 президент өттү. Мамлекеттик чоң кызматкерлер өттү. Бирок ушул иштер болгон эмес. Себеби негизги маселе коррупция менен күрөшүү өтө солгун болгон. Же болбосо ал жөн эле сөздүн оозунда айтылгандагы иш жүзүндө андай болгон эмес. Ал эми бүгүнкү күндө аеосуз күрөштү жүргүзүшүбүз керек коррупция менен. Ош облусунда көрсөткүчтөр начар. Мына ачык айтып коеюн. Ош облусунда коррупция менен күрөшүү көрсөткүчтөрү начар. Мен бир дагы азыр мына эркештамдан бирөөнү бир коррупционерди кармаганыңарды, же нарушениеден кармаганыңарды азыр күнгө чейин ачып отуңар ал элек. Эң негизги коррупциялык элементтер түзгөн ушул биздин өткөрүү бекеттерибиз. Ош, мына эркештам, тигеле Нарын, Торагар. Могул жерде мына достук боюнча тигелемедеги Өзбекстан менен өткөн достук боюнча укмуш көп, нареканий көп. Кайрылып атышат. Мен бир нече жолу айтканмын. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай результат жок. Ошол достукта таможниктер, биздин чегарачылар жана башкалар кошулуп алып туруп, кирген чыккан адамдарды кыйнап, ошолордон толук бойдон ошол баягы коррупциялык элементтер түзүлгөн. Ошолорду разрубать этип, түп таарынан жок кылып, эч ким силерди токто деп айта албайт. Мурдагыдай эмес. Мурда айтат эле, бул таможняга тийбе, буга тий, бул биздики, бул сиздики деп. Андай жок. Эгерде ким мыйзамды бузса, ар бирине биз мыйзам чегинде алардын жоопкерчиликке караганга милдеттүүбүз. Президент дагы ушуну айтып отурат. Эч качан муну кама, буга тийбе, бул биздики, бул сеники деген жок. Коррупциялык элементтер чыктыбы, ким болсо да камалат. Действующий болобу, ушуга чейин иштеп кеткен болобу, мамлекетке зыян келтиргендердин баарын камаганга, жана алардын жоопкерчиликке тартырганга биз милдеттүүбүз. Мына ошону иштешибиз керек. Ош облусу боюнча мен дагы бир жолу айтып коеюн, ушул багыттарда жакшы жыйынтыктар, результаттар жок болуп атат. Ош облусу деген чоң облус. Мына карагыла азыр, мына Ошко барсак, Оштон Ош шаарына барсаңар кандай деген эми өз пешене тери менен таап, иштеп, жакшы жашап, чоң-чоң үйлөрдү салып, тим эле жыргап жашаса мейли. Бирок көптөгөн адамдар ошол азыр жыргап жашап аткандардын 90% текшерип келе турган болсоң, алар өз эмгеги менен тапкан адамдар эмес. Мына силер каерде жашап атасыңар азыр? 2 комнаталуу, 3 комнаталуу үйлөрдү, мамлекет берген үйлөрдү эптеп жашап атасыңар. Же болсо квартираларга чуркап жүрөсүңөр. Ошол эле мезгилде бир коррупционер жашап атат, үйүнө кирсең, үйүнүн ичи музей. Бизде андай чоң разница болбош керек. Ушул нерселерди бардыгын мен дагы бир жолу мына силердин алдыңарда тапшырманы коюп кетемин. Ош облусу боюнча иштерди биз күчөтүшүбүз керек. Эгерде ушундай болуп, жылдын аягына чейин дагы результат болбой турган болсо, жылдын аягына чейин дагы ушундай эле теп менен барып, сен мага тийбесең, мен сага тийбейм менен жүрө бере турган болсоңор, анда мен чара колдонууга мажбур болом. Ошол эле мезгилде урматтуу туугандар, урматтуу ветерандар, президентибиздин бүгүнкү күндө жасап аткан иштери боюнча бир аз мен тааныштырып кетейин, эми кайсы дагы убакыт болот. Ушул бизге билесиздер, жаңы былтыр октябрь айына келгенде биз ушу Алла Тааланын буйругу менен эли журтубуздун жардамы менен бийликке келип калганда айтышкан болчу. Ай булар зарплатаны төлөп бере албайт, соцфондду төлөп албайт, башка кыла албайт, тим эле мамлекет ылдыйга кетет деп. Андай болгон жок. 6 айдын жыйынтыгы менен быйыл бардык бюджетти көрсөтмөлөр аткарылды. Ансыз, андан сырткары 564 миллион сом профицит менен чыктык. То есть акчабыз ашып калды. Былтыры быйылкы жылдын бюджети 162 миллиард боло турган болсо, биз быйыл бюджетти 220 миллиард менен жабабыз, Кудай буйрса. Эмдиги жылкы бюджетибиз 250 миллиардтан жогору болот.
То есть биз резко көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мына зарплаталар көтөрүлүп атат, социалдык төлөмдөр көтөрүлүп атат, военный служащийлердики 50% көтөрүлдү, жанагы ички аскерлердики 40% көтөрүлдү. 2000ден алып аткан жанагы социалдык төлөмдөр 4000ге көтөрүлдү. 4000 алып аткандар 1-октябрдан баштап 6га көтөрүлдү. 1-январдан баштап 8ге көтөрүлөт. То есть бардык күчтү ошол өзүн өзү бага албаган, өзүн өзү кыйналган адамдарга биз жумшайбыз. Ал эми өзүн өзү бага ала тургандар предпринимательдер өзүн өзү багышат. Андан сырткары эмне үчүн булардын бардыгы каяктан келди деп айтышыңыздар мүмкүн. Мен буга пояснение берип коеюн. Урматтуу ветерандар, биздин Кумтөр 21 жылда Кумтөрдөн биз 84 миллион доллар пайда табыппыз. 21 жылда. Ал эми июль 2 айда биз 90 миллион доллар таптык. Мына акчабыз каякта жатат. Мына Кыргызстандын акчасын талап тоноп эле жеп атышкан. Биз алардын коррупциондук схемаларын толук алып чыктык. Ошону ККМ алып чыкты. Толук алып чыктык. Биздин мурдагы жетекчилердин бардыгын коррупциондук системага катыштыгы бардыгын аныктадык. Бардык премьер-министрлер, спикерлер, депутаттар, министрлер жана башкалардын бардыгы кошулуп алып туруп, президенттер кошулуп алып туруп мамлекет талаптанып жегенге шарт түзүшкөн. Ушунун баарын алып чыктык. Бүгүнкү күндө эгерде айына 1,5 тонна, 2 тоннадан алтын өндүрүлүп атса, Кумтөрдөн ошону ар айда самолетко салып алып чыгып кетип турушкан. Бүгүнкү күндө 1 грамм алтын чыккан жок. 1 грамм алтынды бирөөгө талатып аткан жокпуз. Килограмм эмес. Ушунун эсебинен Кыргызстаныбыз, мамлекетибиз азыр акчасы пайда болду. Байып калды, Кудай буйрса. Эмдиги жылдан баштап мындан дагы көбүрөөк иштерди аткарабыз. Андан башка биздин Кыргызстандагы Кумтөрдөн башка дагы Тоо кен тармагындагы өтө көп чоң коррупциялык элементтер бар. Мына ушулардын бардыгын иштей турган силерсиңер. Силер ушуну алып чыгышыңар керек. Ар бириңер. Мен азыр бир примерди айтайын. Кече эле мага далаш этишти Кыргызстандагы фарм мафия. Кыргызстанда дарылардын фармацевтический мафия бар экен да. Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көбү 10 эсе кымбат сатылып атыптыр. Мунун бардыгын атайлаган, даярдалган адамдар, биздин мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу, биздин врачтарыбыз менен чоң мафия түзүлгөн. Мына ошол мафияны азыр бетин ачтык. Эртең биринчи күнү биз маалыматты беребиз коомчулукка. Андан сырткары нефтепродуктларды бизге Кыргызстанга киргизе турган мафиянын азыр койругун кармадык. Мына булар дагы. Бүгүнкү күндө нефтепродуктлар бизде мына 56-58 сом бүгүнкү күндө сатылыш керек экен, рыночный, где-то 50ге жетпеген болуп. Бирок бул мафия ушул мамлекетте тоноогонго кетип атат. Аны эч ким караган эмес. Жетекчилер да карабайт, мамлекет да карабайт, эч ким караган эмес. Бирок ошону ар бирин караганга биз азыр багыт алдык. Мына силердин ар бириңиздердин кызматкер, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкери чоң бийликке, мүмкүнчүлүккө ээсиздер. Ошону колдонуш керек. Ошону адамдын укугун коргош үчүн, мамлекеттин байлыгын, мамлекеттин коопсуздугун коргош үчүн колдонуш керек. Удостоверение чөнтөккө салып коюп эле, анан кийин өзүңдүн жеке ишиңди бүтүрүп, же тууганыңдын ишин бүтүрүп коюп эле, мен кызматкермин деп жүрбөстөн. Ар бириңердин жумушуңарды бирден карап туруп, мен отчетуңарды карайм. Кайсыл кызматкер бир жылдын ичинде кайсыл жумуштарды аткарды, кайсыл иштердин бетин ачты, кайсыл иштерге жардам берди, кайсыл иштер боюнча багыт алды. Ошондон өзүңөр аракет кылгыла. Өзүңөр аракет кылып ушул жумуштарды аткаргыла. Силерге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошондуктан урматтуу ардагерлер, урматтуу кызматкерлер, мен сиздердин ар бириңиздерди дагы бир жолу куттуктап кетемин. Ушул жаркыраган жакшы зданиянын курулушу менен.
Мамлекет тарабынан жасалып жаткан мындай аракеттерге ачылуу аземине чакырылган жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана атайын кызматтын ардагерлери да оң баасын берип, камкордукту мындан ары улантуу зарылдыгын белгилешти. Ташиевдин келгени менен абдан жакшы болду. Бул киши бир жагынан саясатчы, экинчи жагынан президенттин эң жакын кишиси болуп, бул келер менен эле биздин райаппараттардын вообще эле КГБнын акыбалы начар экенине түшүнүп, эң жакшы аракети менен бир топ жакшы иштерди жасап койду. Башка райаппараттар боюнча дагы, управлениялар боюнча дагы, негизинен кызматкерлердин турмушу, иштеши, акыбалы, анан кайсы направление боюнча кандай иштешти, бул киши абдан четко ордуна койду да. Ошондуктан бул биздин КГБнын иштери бир топ алдыга жылды деп эсептесек болот. Камчы кылча сиз өзүңүз билесиз, ушул жерде тургандар мына ардагерлер дагы көпчүлүгү Алайдын тургундары 2008 жылы 5 октябрда Кыргызстанда чоң бир кырсык болуп, ошол Алайдын Сарташ айылынын Нура деген айылында чоң жер титирөө болгондо, ошол жерде тилекке каршы 78 адамдын өмүрү кыйылган. 78 адамдын өмүрү кыйылган. Айыл түп тамыры менен жараксыз болгон. Ошол кезде сиз жетекчеген өзгөчө кырдаал министрлигин жетектеп тургансыз. Ошол маалда жеринде ошол Алай элинин кайгысын тең бөлүшүп, ыкчам чечимдер кабыл алып, кыска мөөнөттүн ичинде 152 үй салынып, социалдык объекттер толугу менен жашаганга берилип, ошо элдин ыраазычылыгы азыркы күнгө чейин биз угуп жүрөбүз. Өзүңүз ошол МЧСте иштеп турганда көпөрө, дамба жана башка биздин Алай районундагы көптөгөн инсандарыбыздын айтуусу боюнча жардам берип келипсиздер. Ошол маалда элдер суранып, өздөрү өтүнүп, Алай районунун ардактуу атылуу берүү боюнча чоң бир демилге өтүргөн экен. Жергиликтүү бийлик тарабынан ал демилге колдоо таап, чечим кабыл алып, бирок кандай бир себептер менен ушул күнгө чейин берилбей калган экен да. Уруксат этиңиздер ушул Алай районунун ардактуу атылуу даражасындагы биздин сыйлыгыбызды берип койгонго уруксат этиңиздер. Урматтуу аксакалдар, урматтуу кызматкерлер, бул бизге сыйлык өтө чоң сыймык дегендей, бул сыйлыктын азыр кылган ишибиз эмес, бул мурда 2007 жылы, 2008 жылы мен министр болуп турган маалда берилген экен, ошону мага тапшырып атышат. Андан бери мына сыйлык өз ээсин табат дегендей 12-13 жылдан бери, 13-14 жылдан бери эми келип колубузга тийип атат. Ыраазычылыгыбыз менен рахматыбызды айтабыз. Рахмат. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.